Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz жылда Ороз айына карата Раян телеберүүсүн тартып элек. Быйыл дагы ошол берүүнү кайрадан баштадык. Алла таалам ишибизге береке берсин. Бул берүүбүздө ислам дининде бир чоң мааниге ээ болгон уялуу туурасында сөз кылмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү биздин сыйлуу, кадырлуу коногубуз устазыбыз Бактияр Шараф устаз. Кош келипсиз. Кош болуңуздар. Алла таалам ишиңизге, ömrüңүзгө, илимиңизге береке берген болсун. Амин. Пайгамбарыбыздын хадиси бар эмес устаз? Ар бир диндин өзүнүн өзгөчө бир адеп ахлагы бар. Ислам дининин өзгөчө бул башка диндерден өзгөчөлөп турган бир ахлагы бул уялуу. Ошон үчүн устаз ислам динибизде бул уялуунун мааниси чоң болгондуктан негизинде бул уялуу дегенди түшүндүрүп бериңчи бизге биринчи. Албетте, алхамдулилlah, биринчиден Аллах Таалага мактоолор жана пайгамбарыбызга салат жана саламдар болсун. Мактоо жана салаттан кийин Аллах Таала ар бирибизге иман жана ошол эле уяттуулукту берген болсун. Амин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, имандын 70тен ашык бутакчасы бар. Ла илаха иллаллах бул эң негизгиси боло турган болсо, жана жолдон адам баласына ыза бере турган нерселерди алып салышлык. Ошондой эле уялуу дагы бул имандан деп айткан. Ошондон бул уялышлык имандуу адамдардын сыфаты. Уялышлык бул улуу жалпы элге үлгү боло турган, жалпы инсандарга өзүнүн жакшы жагын көрсөтө турган бул жакшы сыфат деп эсептелинет. Устаз, эми ошол уялуу эмнеден келип чыгат? Адам кайсыл убакта, кандай учурда адам уялат өзү негизи? Уялышлык бул эң негизгиси имандын негизинен келип чыгат. Имандуу боло турган болсо, андан тез көрүнүштөрдөн адам баласыга жакпай турган, деги эле жакса дагы өзү башка бир адамдарга билинип калса, жүзү жер карап кала турган нерселерден келип чыга турган бул жакшы бир сыфат. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгер да уялбасаң, билгениңди кыл депчи. Жалпы пайгамбарлардан ушундай хадис келген, уялбасаң билгениңди кыл. Кыргызча айтканда, уялбасаң штаныңды чечип башыңа кийип ал деген да сөз да. Ошондон бул уялуу имандын негизинен келип чыга турган нерсе. Демек устаз, адам качан уялат десек, ал адамда ишенич болсо, ал адамда Алла Тааланын улуктугуна ишенич, Алла Тааланы улуулаган болсо, Алла Таала жаман көргөн нерсени кылуудан уялат. Албетте. Демек ушул жерде устаз дагы бир нерсени айтып кетсеңиз, уялуунун дагы түрлөрү бар эмеспи? Адам башка адамдардан, жалпы инсандардан уялышы мүмкүн, өзүнөн уялышы мүмкүн. Ушул нерсеге дагы токтолсоңуз, адам өзү уялганда кандай, уялуу деген нерсе өзү канча нерсеге, канча түргө бөлүнөт? Албетте, негизги илимдүү аалымдарыбыздын айтышы боюнча, имандуулук өзү уялышлык эки нерсеге бөлүнөт. Биринчи, адамдын өзүнүн табиятынан. Таза табият бул деген уялат. Мисалы азыр башка динде болсо дагы, дини жок болсо деле, кел кучакташып алайлы, кел өбүшүп алайсың, көчөдө эле өбүшө бербейт, алдагылачы. Себеби анын инсандык табиятында бар, таза табиятындагы уялуу бар. Ошол эле учурда ошол дини жок болсо деле жолго чыгып эле каалагандай эле чечинип алып, отура калып эле дарасын сындыра бербейт. Себеби анда адамдык табияты уялуу бар. Бул өзүнчө. Ал эми имандуу, Аллахка иман келтирип, андан кийин уяла турган нерсе, бул такыр башка нерсе. Буга эч нерсени теңдештире албайсың, буга эч нерсени салыштыра дагы албайсың. Себеби Аллахтага ишенип, пайгамбарыбызга ишенип, андан кийин уялышлык бул деген пайгамбарыбыз айткан, сен Аллах Тааланы көрүп турганда ибадат кыл. Эгер сен көрбөсөң, Аллах Таала сени көрүп турат. Демек, мени ар дайым күзөтүп турган, мени карап турган бир зат бар деп туруп, биз иман келтиргендер Аллахка гайби бар го, периштелерге, мына ошолордон дагы уялуу болуп эсептелет. Демек, устаз, жалпысын айтканыбызда биз адамда биринчи Алла Тааладан уялышыбыз керек. Албетте. Туура эмес нерсе кылуудан, Алла Таалага жакпаган нерсе кылуудан. Экинчи нерсе сиз айткан жалпы адамдардан. Үчүнчүсү бул адам өзүнөн дагы уялышы мүмкүн экен да. Мен бул нерсе мен бир инсан катары, мен өзүм адамдык табиятым. Туура келбегендиги үчүн шааны деп коет. Мисалы адамдык касиетине туура келбегендиктен бул уялат. Адам өзүнөн дагы уялат экен. Өзүнөн дагы уялат. Демек, устаз, биз ислам дининде биз азыр айткандай
жакшылыктын бардыгы уялууда деген да хадис бар эмеспи? Ооба. Ошон үчүн ушул нерсеге токтолсоңуз. Адамда мындай уялчак болгондугу, адамдын жүрөгүндө, ыйманында, өзүндө ушундай уялуулук бар болгондугу, адамдын жашоосуна, өзүнүн мамлекетине, өзүнүн динине, чөйрөсүнө тийгизген пайдасы кандай? Ошол эле убакта эгерде уялуу жок болсо зыяны кандай? Эң негизги зыянын айтып өтөдүк болсок, уялуу жок боло турган болсо, бул айлана чөйрөгө дагы, ошол эле учурда жалпы нерсеге деле жаратылышка деле анын зыяны өтө көп. Зыянычы, себеби чынында эле уялбай турган болсо, каалаган жерге какырат, каалаган жерге отурат, каалаган жерге заң кылат, каалагандай жүрөт. Бул калган адамдарды дагы мисалы ренжитет. Себеби көчөдө жалгыз эле өзүң жүргөн жоксуң. Адам болгондон кийин бирөөсү өзүнүн аялы менен баратат, бирөөсү өзүнүн кызы менен баратат, бирөөсү деген кайнатасы менен баратат, атасы менен бир тууган жакыны менен баратат. Ошолордун алдында уялбаган адам кыпкызыл гырт энеден жаңы төрөлгөндөй кетип бараткан болсо, бул жалпы инсаниятка зыян бере турган. Бул коомдо ушундай адамдар жүрө берет экен деген мунун зыяны улутка дагы, ошол эле өзүңдүн элиңе дагы, жериңе дагы, мамлекетиңе дагы өтө чоң шермендени, өтө чоң айыптоону алып келе турган нерсе. Демек бул мени устаз кечиресиз. Мен өзүм каалоо менен бул менин өзүм эркиндигим дегенге жатпайт экен дедим. Эч качан эркиндик жатпайт. Сен жалгыз адам, бизде сөз бар го, бир адам эч качан эл болбойт. Бир тамчы эч качан сел болбойт. Сен жалгыз эле эмессиң да ааламдачы, каалагандай жүрө бере турган. Сен коом мененсиңби? Демек коомду ренжите турган, коомдун көңүлүнө тие турган нерседен алыс болушлугуң өтө зарыл нерсе. Эми уяттуулук боло турган болсо, пайгамбарыбыз хадисинде айткан: "Ал хаяу ла яти илля би хайрин." Уяттуулук бул жакшылыкты гана алып келет деген да. Жакшылык гана, ал жакшылык түрү менен алчы. Акыйкатта эмне турган, акыйкатта айтыш керек, Аллах Таала өзү Куранда айтат: "Инналлаха ла ястахи минал хак." Аллах Таала акыйкаттан уялбайт. Бизде ата-бабабызда жакшы сөз бар. Улуу сөздө уят жок депчи. Эгер акыйкат боло турган болсо, чынында эле улуу сөз боло турган болсо, ал нерседе уяты жок. Акыйкатта эле айтыш керек, урматтуу туган. Анан негизги имандуулукка келгенде, өзү уяттуулук бул жакшылыкты гана алып келет. Эч качан адам баласынын жүзүнө жер каратпайт, кайсыл жерде жүрө турган болсо баш көтөрүп жүрөт, кайсыл жерде турган болсо оозуну толтуруп сүйлөй алат. Качан ал инсанда уяттуулук боло турган болсо, өзүнүн адамдык ар намысыны, өзүнүн адамдык касиетин сактаган боло турган болсо, демек бул бардык жерде кадыр бартуу инсан болот. Демек устаз, бул азыр сиз жакшы бир нерсеге токтолуп кеттиңиз да. Эгерде адамда уялуу болгон болсо, жанагындай коомчулукка, өзүнүн айлана чөйрөсүнө дагы зыян тийгизбейт. Албетте. Эми ошол менен эле биргеликте устаз, жалпы коомчулук астында жүргөн мындай башчылар бар, же болбосо жалпы коомчулуктун, элдин жоопкерчилиги бар адамдар бар да. Азыр бүгүнкү биздин Кыргызстаныбыздагы бир көйгөйлөрдүн бири ушул болуп атпайбы? Өзүнүн элинин келечегине балта чапкандыгы, же болбосо элдин акысынан кол салгандыгы, ушул жерлерге дагы пайда зыян кандай тийгизип жатат? Эгерде ошол адамдарда барыбыз деле ушул нерсе уялуу болгон болсо, ошондой жаман нерселерге балким барбайт белек. Албетте, бул жерде эми жалгыз бир тараптуу караштылыкта эле өзүнчө бир аз неме болуп калат, кемчилик болуп калат. Бул жерде негизиден айлана чөйрөңө ошол эле учурда сен жамаатыңа эң негизгиси кеңешиңе карашың керек да. Сахабалардан сураганда адам баласына эң биринчи берилген жакшы нерсе эмне десе, бул акылдуулук деген. Акылдуулук. Эгер акылдуулук берилбей калсачы десе, анда жакшы кулк мүнөздүүлүк. Ал дагы берилбей калган болсочу, анда мусулман жакшы туура кеңеш бере турган бир кеңешчи деген. Ал дагы берилбей кала турган болсочу, анда көпкө чейин унчукпай жүрүшлүк. Эгер ал дагы болбой калсачы, анда өлүп эле калган жакшы деген да. Жакшылыктын эч кандай түрү жок болуп калса дейт. Жок болуп кала турган болсо, анда өлүп эле калган жакшы дейт. Мына ошондон негизден бул жерде инсандык албетте кемчилик болот. Ошол эле учурда аны түзө турган, ага туура ой, туура кеңеш бере турган кеңешчилерди жакшы тандаш керек. Ошол эле учурда анан чынында эле инсан өзүнүн акылы болгондон кийин, кой, бул деген биздин коомго, дегиле шариатка дал келгенсе дагы, кээдечи шариатка дал келгени менен
Биздин менталитетке. Биздин өзүбүздүн үрп адатыбыз бар, биздин өзүбүздүн каада салтыбыз бар, бизде улууду урматтоо, кичүүнү ызаттоо деген нерсе бар. Ошондуктан эртең мен деле элдин алдыга чыгып калам, мен деген муну кыла турган болсом кандай адам болуп калам? Макул, бул дүйнөдө сурак бересим дагы, эртең ахиретке барганда кандай сурак болуп калат деп инсаният өзү дагы ойлонуп туруп, ой толгоо көбүрөөк боло турган болсо, андан кийин бизде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп берген, албетте азыр башчылар деп калдыңыз, башчылар болгондуктан кийин көп ишти кылыштан алдын кеңеш керек. Ошол учурда кеңеш бергенде дагы бизде истихара деген намазыбыз бар да, жакшы жагын талап кылуу дегенчи. Ошону окуп туруп, андан кийин жакшы жагын талап кылып, жакшы жагы чыга турган болсо кылып, жаман жагы чыга турган болсо кылбай токтотуп койгонго, буларга биз чоңдорго ушул нерсени көбүрөөк айтышыбыз керек да. Ошондо бул нерселерден сактанганга бир себеп болот да. Албетте себеп болот, ооба. Алла Таала разы болгон болсун. Эми мына бул үй бүлөнүн ичинде дагы бул чоң мааниге эмеспи? Уялуучу. Ооба. Үй бүлөнүн ичинде атадан, энеден уялуу, аялынан, күйөөсүнөн уялуу дегенчи. Ооба. Бүгүнкү күндө дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири устаз, биздин Кыргызстанда ажырашуулар көп болуп атпайбы? Ооба. Ушул ажырашууларга дагы тийгизген бир себебин айтып кетсеңиз. Менин байкашымча көптөгөн аялдар сыртка чыгып иштеп келип атат, же болбосо Кыргызстан ичинде сыртка чыгып иштеп атат. Үйдүн ичинде кайненеси менен келишпегендик болуп атат, аны келишпестик, күйөөсү менен арасында келишпестик, ушундай себептер болуп атпайбы? Ушул жерде дагы уялуунун кандай бир орду барбы дейм да? Албетте сөзсүз орду бар. Коомчулуктан, өзүнүн. Ооба. Уялуунун сөзсүз орду бар. Бул жерде уяла турган болсо, эң негизги үй бүлөдө эркек чынында эле өзүнүн эркектик сыфатын кармаш керек. Эркек аялдын кейпини кийип калбаш керек. Эркек чыныгы эркек болгондон кийин эркектик ар намыс, эркектик касиет боло турган болсо, анан бул аялдын бала чакасынын кемчиликтүү нерсесини ошол мойнуна алып, жоопкерчиликти мойнуна алып иштеп таап келе турган болсо, мына ошондо көпчүлүк аялдар сыртка чыкпайт эле. Ошол эле учурда аялдын дагы уяттуулугу кетип калгандан эмнеден урматтууган? Ошол имандын алсыздыгыдан. Имандын алсыздыгынан. Азыр мен сизге айтайынбы, азыр мына мисалы турецкий костюмдар 500 сом болуп калыптыр. Десе мына жалаңач жүргөндөр булар кийинбейт да. Турецкий жолуктар, көйнөктөр, хижаптар бекер эле таркатып алыптыр. Десе деле мына жалаңач жүргөндөр булар кийинбейт. Булар акчасы жоктуктан кыска кийинип жалаңач жүргөн жок. Булар имандын алсыздыгыдан ушундай болуп атат да. Эгерде иманы толук боло турган болсо, акча эч нерсе эмес. Өткөндө мисалы бирөөсүнөн сурады го, шубаңыз канча деди да, мактанбайлык коеюн 1 миллион деди го. Демек бул неден кен урматтаган? Бул нерсен акча каражаттын кирешенин аздыгыдан, жоктугудан эмес. Азыркы заманыбызга шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Мындай заман дагы качан келет, Алла гана билет. Кудайга шүгүр, каттыкынан жебей калдык, жөө баспай калдык, жамак кийим кийбей калдык. Бул жерде эң негизи ажырашуунун себеп боло турган нерсеси мына ошол имандын алсыздыгыдан, имандын төмөндүгүнөн. Чынында эле иман болбогондон кийин уялуу деле жок. Ажырашып кетсе эмне болуптур деп элечи. Эки балабы, 3 балабы, 4 эч нерсеге карабайт да. Анысы карабай калды. Анан кээ бирөөлөр айтып калат, балалы болгондо ошого жооронуп анан ажырашпай калат эле. Жок. Негизиден бала деле рол ойнобойт. Бала деле көп рол ойнобойт. Эң негизги имандуулук болуп туруп, ал жерде Аллахка болгон жоопкерчилик, эртең күнү боло турган сурак жооптон ойлонуп, кичине уяла турган болсо, элден дагы сөзсүз элден дагы камалыптыр, же болбосо ажырашып кетиптир деген сөз бул инсанды көчөдө баса албай турган кылып коюш керек да. Бүгүнкү күнү бизге кең эле ооба ажырашканыбыз чын деп элечи. 5 бала канча эмне болсо эч нерсеге карабастан да. Карабай калды. Ошондон бул жерде мен дагы баса белгилеп айтып кетерим, имандуулук, ошол эле учурда уяттуулук болсо, уяттуулук боло турган болсо көп нерседен бул сактап, көп нерседен кармап калат. Анан уяттуулуктун негизинде мисалы эркектин Аллах Таала адам баласына уяттуу жер коюп койгонда, эркектин уяттуулугу киндиктен баштап аврат деп коебузбучу, тизен астыга чейин. Бул ар дайым үйдөбү, бала чакасынын алдындабы жабык болуш керек. Эркек деле балдарынан кичине уялып, баласы деле атам дегенден уялып, кийим алмаштырганда дагы өзүнчө алмаштырыш керек да. Мына бизде азыр күн ысып келет, жаз келди деп, каалагандай эле шорттук менен эле кыска кийинип эле кызы турат ал жерде келиндери турат, анысыга карабайт. Бул деген ортодогу сый урматты кетире турган нерсе. Ошол эле учурда аял затынын деле азат, бул хур кыз аял заты Аллах Таала даражасын ушундай көтөргөн. Ооба, үйүнүн ичинде баягыдай кыскараак кийинип жүрөсү болот, бирок көчөгө чыкканда жок.
уяттуулук болуш керек. Эл эмне дейт, көчөдөгү кимдер карайт. Караңыз, Аллах Субхана таала аял затына ушунчалык даражасын көтөргөн, аларга узун кийинип, жабынып жүрсүн деген. Качан көчөгө чыкканда, качан базарга барганда, качан чоочун эркекке аралашканда. Үйдө каалагандай жүрө берсин. Эми бул жерде устаз Алла разы болсун, себеби ошол аялдын сулуулугун татыктуу адам гана көрсүн, балалыгын көтөргөн маани деле. Ооба да. Балалыгын көтөргөн. Анын аял заты өзүнүн сулуулугуну жалпы эркекке көрсөтүш үчүн жаралган эмес. Кимге турмушка чыкты, ошол жалгыз эркекке көрсөтүш үчүн гана жаралган. Ошондуктан буга деле келиш үчүн ага иман керек, ага уяттуулук керек. Болбосо жана пайгамбарыбыз айткандай, уялбасаң каалаганыңды кыл дегендей, иштанын чечип башыга кийип алып деле каалагандай деле чыгып кете берет. Албетте бул инсандын адамдык табиятына өтө чоң доо кетире турган жаман иштер да. Рахмат устаз, Алла разы болсун. Алла таалам баарыбызды өзүнөн дагы, элден дагы, адам өзүнүн нафсинен дагы уялган, өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылсын деп Алла Тааладан сурайт элек. Алла Таалам ишиңизге ийгилик берсин, элдигиңизге береке берген болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз ушу менен соңуна чыкты. Алла Таалам баарыбызды өзүнүн амандыгында сактаган болсун. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.